эң негизгиси элге мыкты маанай тартуулаган болсо эле болду чындыгында. Балаты баарыбызга жакты. Сага жакты деп сурадым эми жана. Ооба, сизге жактыбы деги? Жакты. Болду анда бизге жакса, элге жакса, анан элдин маанайын көтөрсө эле ошол биздин балаттын максатына жеткен болот. Ал эми биздин студиябызда коногубуз бар. Ал менен тааныштыра кетели. Ырчы, аткаруучу, композитор десек болот. Баястан Мамбеталиев. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Саламатсызбы? Жакшы, кандайсыздар? Маанай сон күндөгүдөй. Сизге жактыбы балаты? Балаты телевизордо эле көрдүм, барып көрөлүкмүн деген. Барып көрүп сүрөткө түшүп, салтты бузбай дегендей. Кудайым буйрса, жаңы жыл жактаганда үй бүлөсү менен барып көрүп келебиз да. Жакшы. Сиз ырчы катары тааныйбыз, анан элдер дагы ошол сиздин чыгармаларыңызды жаңыдан угуп башташты. Анткени чыгармалар жаңыдан чыгып баштады. Чыгармачылыкта эмне жаңылык? Баналдуу суроолор менен баштайлы. Чыгармачылыкта жаңылык ошол, клипибиз чыкты, азыр Кудайга шүгүр ар кайсы жактан берилип көрүлүп атат. Дагы жаңылыктар даярданып атабыз дагы. Жеке эле сүйүү жөнүндө эмес, башка жатты даярдап көрөлү деген башкырларды даярдоо үстүндөбүз. Жаңылыктар ошол го азырынча. Жакшы. Жаңы жыл келе атат. Сиз болсо бир гана ошол чыгармачылыкта гана кызмат кылбастан, сиз мекенге да кызмат кыласыз. Баягы биздин мекен коргоочулардын дагы катарында иштейсиз. Генералдык штабта. Негизи бул эки нерсени алып кетүү кандай? Эки нерсени алып кетүү мен үчүн жеңил да. Эки тармакты алып кетүү мен үчүн абдан жеңил. Неге дегенде мен ошол жакта кызматта иштеген жерим дагы ушул чөйрөгө байланыштуу, чыгармачылык чөйрөгө байланыштуу. Генерал штабта борбордук армия үйдүм бар. Ошол жакта ушул чөйрөдө кызмат өтөбүз дегенде. Ырдайсыз. Ал жакта ооба, ырдайбыз. Андан тышкары баягы аппаратура, техника жагын ошол жагын тейлейбиз. Ошол жагын тейлеп биздин ырдаган адамдардын музыкасын чыгарып беребиз да. Байстан мырза, айтсаңыз, негизи сиз ырдап жүргөнүңүзгө көп эле убакыт болду да? Ооба. Буга чейин эмнеге биз Баястан Мамбеталиев деген атты бир бийиктерден уккан жокпуз же кандай бир үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу эми убакыт келдиби, ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул эми мындай болуп калды. Мен негизи айтып кеткендей эле кичинекей кезимен эле ата энебиз, менин атам да апам дагы Нарын областынын Актыл районунда Дом культурада көп жыл кызматташты. Анан биз кичинекейден эле ошол ата энебиз менен чогуу клубка барып, келип отуп эле ошол жактан сахнага чыгып ырдап, кичинекейбизден эле мындай бала чактан бери эле ырдап келатабыз. Анан бул жакка Бишкек шаарында жүргөндө кафелерде, ресторанда ырдап жүрдүк. Кичинекей кезде ошо менен эле баалак болуп жүргөн окшойбуз убагында. Мурун бир чыгайын деген убакта баягы баары келип акча каткылык деген сыяктуучу. Акча келип такалган күндөр болду баягы. Андан тышкары армияга кетип калдык. Армиядан кийин ошол жакта кызмат өтүп калдык. Улуттук гвардия катарында кызмат кылып, ошол жакта иштеп да калдык. Ошондой эле баягы хобби катары эле, өзүм сүйгөн, өзүм жакшы көргөн ишим катары эле алып жүрүп эле баягы элге чыгайын деген деле ойлор көп болуптур негедир. Музыкалык билим алган жоксуз? Музыкалык билим эмеде бар. Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармония бар. Ошонун алдында 2 жылдык студия бар. Ошол жагына мен ырдоого барып, ырдоого орун жок калып, бий жагын бүтүп калгам да. Демек бийлейсиз. Бийчи хореограф деген сертификатым бар да негизи. Анан ал жакты бүткөндөн кийин армияга кетип калдык. Армиядан төстөр деп атып эле түзөлүп кайра бийди штаб салганбыз да, типсиз болуп калганбыз. Улуттук гвардияда кызмат кылдым деп. Улуттук гвардияда кызмат кылдык. Армияда ушул улуттук гвардияда өзүнүн багы стандарттары бар эмеспи? Сиз ошол стандарттарга жооп бересизби? Мен стандарттарга жок, жооп бербей алгам. Мындай карап көрсөк, менин койман деле. Ооба, көп киши ошентип таң калат. Улуттук гвардияда кызмат кылгам десең, кантип бардың ошол жака тамашалабачы депчи. Чынында ошол жакта болгом. Неге дегенде ал жакта мен чакыруу менен баягы музыкалык өзүмдүн айткут эмеспи, слух бар депчи. Ошол жакта аскердик оркестрге бардым. Ошол жак оркестрга музыкант балдар жок. Музыкант балдар жетишпейт. Оркестрде солист болуп ырдаган турбайсызбы? Жок, ошол жакта биз солдат кесте ал жакта барганда инструмент ойнойбуз. Ударный инструменттерде баягы эртең менен күндө развод ойнолот, гимн болот, желек көтөрүлөт деген ошолорго кызмат кылдык да. Ырдадык, андан кийин бир 2-3 айдан кийин ырдай баштадык, концерттерди кое баштадык. Ошо кичинекей солдаттарга өз концерт коелу, өз алып барып эле. Жанагы марш деп баратканда алдында сиз ырдап кетсеңиз керек. Андай да ырдатып калышты.
Жакшы. Анда барды көрүүчүлөрүбүз күтүп калды окшойт. Сиз гитараңызды ала келиптир. Сиз Баястан мырзанын ырдаган уга электер болсо бир таң атпай угалы деп айта кетчү нерсе. Эгерде Баястан мырзага суроолоруңуздар болсо, анда түз байланышка чыгып берсеңиздер дагы болот. 56-56-72 сандары. Ооба. Келиңиз байкем. Келинсем. Жакшы. Таң атпай ырдап алдыңыздар ушул жаманда. Биздин өзгөчөлүк ошол. Үнүңүз деген таң атканда болобу, же болбосо кечинде болобу? Аябай жакшы, айырмасы жок деп уктук. Келиңиз. Аракет кылалы эми. Бага таң атпай ырдагандан өзү кичине оорураак келет мегедир. Антса да бир жеңилирээк ырдап берели. Бардык телекөрүүчүлөргө, сиздерге жакшы маанай тартылуу үчүн да өзүбүз ырдап жүргөн сүйүү жөндөрлөрдөн ырдайлы эми. Сүйүү дүйнөнү сактайт эмеспи? Ошондо Сен ойлобо мени таштап кететте, менден башка бир сулууга жететте. Мен да сени түбөлүккө сүйөмүн. Бул да болсо жүрөгүмдөн чыккан үн. Сагынып көптөн бери көрбөй сени. Сүйөмүн, сүйөсүңбү сен да мени. Бакыт мезгил өтсө жолугарбыз. Байкосуздан ак сүйүү мага келди, мага келди, мага келди, мага келди, мага келди. Кыздар сурайт сагындыңбы сүйгөнүңдү, билишпейт мен да сени сүйөрүмдү. Сагынамын, ойлономун сен жөнүндө, билишпейт мен сагынып жүргөнүмдү. Асманда аппак булут айда турат, акырын батыш жактан шамал урат. Айды карап жылдыз санап жалгыз турат. Элесиң көз алдымда дайым турат. Janıp duran, dayım duran, janıp duran. Ay, Керемет. келди, бара келди. Разышык билдирет. Ошондо бул ыр жеке бир адамга арналды да, Бул кимге арналган билбейм, негизи биздин байкелерибиздин авторлугулары. Сиз кимге арнап ырдап жүрөсүз? Мен албетте аялым эле арнайм. Келчегиңер. Баястан байкемдин башка өрөөнү десем сиз, канча балаңыз? Мен үй бүлөлүмүн, 2 балам бар. Кудай шүгүр, улуу кызым 2 жылы окууга барабыз. Андан кийинки уулум Мектепке барат. Ооба, мектепке барабыз. Сиз ойлодуңуз беле? Жок, мен билгем. Билесизби? Бирок телекөрүүчүлөр көрсө, үй бүлөлүү жигит деп өтө эле ойлобошу мүмкүн. Анткени аягына жаш көрүнөсүз. Жашсыз мен. Көп айтат ошо, айтканда тиги аялым менен баратсам эжеңби дешет. Андасам да тиги садикке кызымды, уулумду жаңы бергенде байкен келди депчи. Чык байкен келди дешет. Жаш көрүнөсүң деп айтышат айда. Эми бул генден берилген. Бул жакшы болуш керек менимче. Анан аялым айтып берет, мен күйөөмдү тиги холодильникке сактайын депчи. Тамашалап. Муздатқыч. Карытпай деп. Негизи спорт менен алектенесизби? Спорт менен эми чынын айтканда баягы үйлөнгүчөктү аябай жакшы алектендик. Күрөштөн көп жыл катышып, ошол жактан бир жакшы эшкенттерге жеттик дегендей. Үйлөнгөндөн кийин баягы үй бүлө менен алышкандыктанбы, же эртең менен турабыз, бала чаканы ойготуп, садикке турмуш менен күрөш керек болуп калды. Күрөш керек болуп калды. Ошонун артынан баягы спорт жаатын эле кылдым. Эми анда-санда
Турмуш менен күрөшүп анча спорт менен күрөшүп туруш керек. Андасы да пайдалуу дейт эмеспи? Жакшы, Байстан мырза, эми шоу баягы дүйнөнү, шоу чөйрөнү барыбыз эле билебиз, өзүнүн кыйынчылыктары менен, татаал жолдору менен да. Анан ушул сиз жаңыдан балким кадам таштап, ушул клиптерди тартып, ырларды жазып, ырчылардын арасына кошулуп ушинтип келатасыз. Анан кандай ойлойсуз да өзүңүздүн жеке пикириңизде шоу чөйрөнүн артыкчылыгы эмнеде жана минус жагы эмнеде? Артыкчылыгы, мен оюмча, шоу бизнестин артыкчылыгы бул эң башкысы өзүңдүн катылып жаткан талантыңды элге тартуулоо болуш керек экен да. Өзүңдүн ички дүйнөңдү элге тартуулоо. Ошол талантты, мисалы, Кудай таалам талантты жөн эле басып чат жоголуп кетпесин деп бербейт да. Ошол нерсени элге чыгаруу деп берет болуш керек. Мен деле ошол иретинде да. Элге таанылуу, баягы жүзүңдү элге таанытуу дегенде. Минус жагын айта кетсем, билбейм чынында минус жагы кандай болуп калат, эмне болуп калат. Минус жагы деле жок болуш керек. Айта албайм, минус жагын айта албайм, эмнеси минус. Минус жагы жок деп айтсак болот, Ошондой эле. Жакшы, сиздин акыркы чыгармаңыз чыкпадыбы? Дал ушул чыгарманы азыр бизге телекөрүүчүлөргө аткарып бербейсизби? Аткарып берейин? Сөзсүз түрдө. Анан ошону менен биздин убакыт баягы аягына келип жетип калды. Гитара менен аткарасызбы жагындай? Жок, музыкасын коюп бересиз. Музыкасын коюп беребиз. Анан сиз бул жака чыгып, же болбосо ушул жерден эле аткарып койсоңуз болот. Сөзсүз түрдө. Кеттик анда. Музыкасы даяр, Музыкасын бергенсиз, биздин режиссер балдарга. Анда келиңиз анда. Эгерде анын музыкасын анда акапелла аткарып берейин. Акапелла же болбосо гитара менен дагы беребиз. Гитара менен түшпөй калышы мүмкүн, Гитара менен түшпөй калышы мүмкүн, эгерде ал өзү комуз менен жазылган ырлардан болчу да баягы. Анда келиңиз, акапелла сиздин үнүңүздү, чыныгы үнүңүздү угалы. Башы кандай эле? Башы жанагы ак мөңгүлүү. Тамаша, өзүңүз билесиз да. Толкундангандыктан ырымды да унутуп койдум такыр эле. Өзүңүз билген, өзүңүзгө жаккан. Андан башка ырларды. Башка ырлардан аткарып берейинби? Мейлиңиз. Орусчадан аткарып берейинби? Жакшы болот. Элдерге бир эме кылып, гитара менен боштолосун эле. Гитараны тарынтып койбойлу. Ооба, мен жакшы көргөн, өзүм аябай сүйгөн, менин келинчегимде жакшы көргөн ыр бар. Ошону аткарып берейин, рұқсат болсо. Ты прекрасна, ты красива, прекрасней всех своих подруг. Ежеминутно, ежечасно судьбе свою благодарю. Я опускаюсь на колени, за губы мой вопрос прости, но до сих пор я в изумлении, что ты могла во мне найти, но до сих пор я в изумлении, что ты могла во мне найти. Буюрса, алдыда сизде орусча ырларды да күтсөк болуп турбайбы анда? Сөзсүз түрдө биринчи чыккан ырлардан чынында орусча чыккан. Орусча чыгып көп эфирлерден кетпей алды, эмелерден кетпей алды. Орусча ырдап жүрдүк башында. Андан кийин кыргызчага өтүп, азыр өтө толкундануудан кичине адашып кеткен окшойт. Кечирим сурайм. Эч нерсе эмес, сизге чоң рахмат. Байстан мырза, ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, дагы жаңы чыгармаларды, жаңы клиптерди жана ийгиликтерди күтөбүз сизден. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Бизде эфирде ырчы, аткаруучу, таланттуу жигит, өзгөчө үндүү Байстан Мамбеталиев болду. Ал эми болсо эфирибизди дал ушул таланттуу жигиттин жагымдуу бир музыкасы менен улантабыз.